Ustasınız bu buyakta sıkı belirgende soğun boyunca sizler üyeli ajrашуу болуп атпайбы? Ооба. Ошол пикирде сиздин оюңуз кандай? Ушуну алдын алуу максатында кандай? Бул жерден Ахмат аба ошо үйлөнүү маселеси боюнча биз Чубак устаздыкын бул киши алып, анын ичинде мен дагы жанагындай билесизби, сиз менен кеңешип, үйлөнүү алдында курс өтүш керек деп ар кадамдар жасалып атат буюрса. Ошон үчүн жана бейиштик үй бүлөгө 5 хадис деген китепти жазып чыктым. Жашыл көчөттө үй бүлө маселе көбүрөөк токтолдум. Бизде үй бүлө институту бекем болуш керек. А мунун түрк өзөгү бар эле ата энеге барып такалат экен. Мисалы сиз ата энеси тарбиялап албаган кызды сиз кантип тарбиялайсыз? Тарбияласа болот, бирок бул кыйынга турат да. Ошон үчүн азыр кыздары бар ата энелер өздөрү тарбия болуп, кыздарды коом жакшы тарбиялаш керек, аял затына көңүл буруш керек, алган жигит анын сыксууна чыдап анан үйлөнүш керек. Биздин ата бабаларыбыз азыр биздикиндей шарт болгон эмес аталарыбызда. Арка кир жууган, канчалап тоо сайда баланы көтөргөн башка болгон, бирок буларда чыдам, сабыр деген болгон. Бизде тоготер жоопту айтайын, азыр сабыр жок азыр бизде жаштарда. Баардык шарт бар, сабыр жок. Азыр эми аналитиктерди алып келип муну деп айта беребиз, түбү барып сабырга такалып атат. Имандын эки канаты, оң канаты сабыр, сол канаты шүгүр экен. Жакшы күндөрдү шүгүр менен өткөрүш керек, кыйын кезеңдерди сабыр кылып коюш керек. Анан 2-3 балалуу болгондон кийин кааласаңыз дагы жакшы көрүп кетесиз, эмнеге? Бул менин балам апасы деп. А башында чыдап туруш керек, акыры кетет. Биз мындай ниетибиз түз болбой калып атат да. Анткени тандоо туура эмес. Ата эне тарбия бербей калып атат, эркек баласы эмес, кыздын Россияга иштеген жөнөтүп атат. Биринчиден. Анан экинчиден үйлөнүп атканда ал тетигиндей туруп берем, кыйынчылыгына деген нерсе жок болуп кетип атат. Ошон үчүн муну коомдук нерсе менен жакшы чечиш керек.